Силер түздөн түз милдеттүүсүңөр. Силер түздөн түз жоопкерсиңер ошол жерде элге, элдин тагдырына, балдардын тагдырына. Сураш керек, коркпой этпей мектептин директорун чакырып алып. Эмне себептен жыйынтык жок? Өндүрүш кылыш керек. Айлык өкмөттүн негизги эле милдети ошол киреше бөлүгү боюнча. Өндүрүш жаңы жумуш орундарына жөн эсепти чыгарып эле жылдары келаткан эле сумма менен буга чыгып беребиз десек эми аны майгулда эле жасайт турат. Даяр нерсе турат. Бар нерсе, защищенный статьялар бүтүп барды. Ошол менен алып келип чыгарып коет. Өндүрүштү күчөтүш керек, негизи аракет кылыш керек, сырттан тартыш керек. Аракет ошого кетиш керек. Бюджет көбөйбөсө, эмеден чыкпай, дотациядан чыкпай туруп жалаң карызды республикалык бюджеттен ала берсек анда өкмөттүн ишинин жыйынтыгы көрүнбөйт. Кыргыз жок деген сөз да. 2-3 жылда Кудай кааласа. Assalamu alaikum урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн Ош облусунун Кара Суу айылына караштуу Маада айыл өкмөтүнө президенттин Ош облусундагы өкүлүнүн биринчи орун басары Данияр Жаныкулов келип, айыл өкмөттүн башчысына бир катар суроолорду берип, айыл өкмөттүн ишмердүүлүгү, бюджети, акчанын үнөмдөлүшү, колдонушу боюнча суроолорун берип текшерүү. Өзүбүз 10 миллион чогултабыз жергиликтүү салыктар. Ошондо 40 миллион 30 миллион. 30 миллион паспортту дотациядан республикалык бюджеттен келет. Канча келет республикасы? 15 миллион. 15 миллион. Канча жылдан бери айыл өкмөтү бар? 1 жыл болду. 1 жыл. Канча эле алган бюджет? Жетпей. Алганга 50 миллионда да. Ошондо келген. Өзгөрүү жок. Өзгөрөм азыр 2-3 ишкана чоң ишкана салып атабыз. Көйтөбүздөн кандай болуп атат? Эмне ишкана салып? Ошол чаралар жүзөрүн ишкана иштеп атат, бирок азыр 10 адам иштеп атат. Ошого бир жерди трансформация кылып атабыз азыр. 6 гектар жер. Ал ишке 3 гектар берген. Ишканада бүтүп алып райондук комиссияга беребиз. Геологиядан бүттүк. Ол жакта Бишкекте бир адисер жүрөт. Жер боюнча. Насыл кылсач. Эл менен сүйлөштүңөрбү айткан боюнча? Сүйлөштүк, макулдаштык. Мен уктумбу эл менен анча-мынча? Жок, болду кийин да кайра барып сүйлөштүм алар менен. 3 гектар бере турган болуп сүйлөштүм. И ошондой эле бул жерде бир 40 орунду дагы бир айылга муниципальный менчиктерибиз бар эле, аны дагы ижарага берип, шенгисе ачкан атабыз, бир айдын ичинде ачабыз андагычы. Ал жерден да подоход түшөт, где-то бир. Даже ошол айылдын, чоң айылдан жыйнала турган салыктан 2-3 эсе түшкөн пландаштар ал жерден салынганда көп. Бир ишкананы алчу. И анан бизде дагы бир маселе болуп аткан өтмөз Жайын Исанович менен дагы бир маалымат кирип айттым эле. Бизде 155 гектар боюнчачы. Аны сурады да, жана өнүктүрүү фонддон областык өнүктүрүү фондунан сураган экен. Анан кирип мен маалымат айттым эле. Ошо 155 боюнча да бир маалымат берип кеткиле дегенден бердик эле да. Ошол дагы трансформация болуп жылып неме болсо, дагы өтө чоң чыгым түшөт азыр эмес. 147 жөнөткө өкмөткөчү трансформацияда. 8 гектар район болот экен 155-тен. Анын ортосунда да бир менчик жери бар экен эми ал. Аны чыгарайдык да. Так ортосунда. 155. 80 соток жер бар экен. Башка жери менен эме кылып бересиз. Анын чекесине эме кылабыз. Жок, кантип кыласыз? Ал калды да ошол ортодо. Мындай парапеттерибиз арасында тошкол болбой турган жер. Ошол менен калды го. Менен ал жеке менчик турупту да. Жок, бул жактагы маселе анда. Булардын аркысы ошол 119 газы деле килсе болот да. Тизментов кейжигеч. Алмаштырбайсыңарбы? Демесин 20-жыл менен 22-жылдын айырмасы барбы? Не кыйынчылык бар? Алмаштырып, бардыгы жаңыртылып койду. Беркisi bana ki 20-22 бүтүп барат. Маалыматтар жаңы. 22'ni kılıç. Bana kimge düşündürüp görüyorsun? Gel aytsan arayın. Ben bir 19'da görüyorum. Aytan daha 19'da çocuk. Yapacağız. Karamam diye camı tutmadı. Ben 1923. Var. Faktiski.
Азыр каткарылган бүгүн катылган Алтайдын жыйынты боюнча даже неме боюнча салыктын баардык түрүнө толдук. Бир транспортко чыга албадык. Сейил транспортко 2015-жылы 16-жылы инвестициядан 1 миллион акча түшүп калганда ошондон бүгүнкү пландан чыгарыш боюнча аракет кылып атабыз. Үйлөө кантип белгиси берилмейт. Ал эми ошондо жана Карим Транс деген чоң ишкана болгон экен. Ошондо ошондой биздин бир айт кеши депутаттардын бухгалтериясында иштеп 57 миллиондун канчасына чыктыңар бүгүнкү күндө аткарылыш статистика канчасы? Бүгүнкү барды же? Жок. 9 айга деле чыкты да. 9 айга жакын. 40 milyon 57 bin oldu. 40 milyon gelecek. Чыгабыз жылдан ашып. Тоз болсо ошол жылда ошол менен чыгасыңарбы? Чыгабыз. Жылдан чыгабыз. Жылдан ашып менен чыгабыз. Даже былтыр ушул 9 айлыктан кийин райондук финанселерге салыкка 2 миллион ашыкча салык жыйнайбыз деп планга кошумча киргизгенбиз. Себеби бүзгөн малдарды баягы аткаратын иштерибиз ал план киргизбесе кошуп бербейт го. Ошо кошумча киргизип, бирок аткара албадык, 1,5 миллион акча жыйнадык да бирок. Планыбыз жылдык менен баягы сумманы толбой калды. Бирок биз рисковать эттик да. Киргизип туруп, биз мына ашыкча түрдөн аренда жерден жыйнайбыз. Азыр негизи ошол өндүрүш караш керек. Айлык негизги эле милдет ошол киреше бөлүгү боюнча. Өндүрүш жаңы жумуш орундар. Жөн эсепти чыгарып эле жылдагы келаткан эле сумма менен буга чыгып беребиз десек эми аны майгул деле жасайт турат. Даяр нерсе турат. Бар нерсе, защищенный статьялар бүтүп барды. Ошондон алып келип чыгарып коет. Өндүрүштү күчөтүш керек, негизи аракет кылыш керек, сырттан тартыш керек. Аракет ошого кетиш керек. Бюджет көбөйбөсө, эмеден чыкпай, дотациядан чыкпай туруп, жалаң карызды республикалык бюджеттен ала берсек анда айлык ишинин жыйынтыгы көрүнбөйт да. Биз жок деген сөз да. 3 жылда Кудай кааласа дотациядан чыгабыз деп планлаштырып атабыз. Ошо 2 ишканабыз ишке кирсе эле почти жакында калат. 2 ишкананын качан? Бирөөсү ишке түштү. Райондун архитектура, кадастр, райондун салык бөлүмү Специалисттер отурат. специалисттер алар график жегелеп барат. Самолетке толук отуруп, Самолетке толук отуруп. Кыргызда жакшы сөздөр жок. Кыргызда оюнчулар жок деп айтат. Бизге нормально. Мен аны Kırgızdan amaçlı mı? Kırgızdan ne diyen akıl söylüyor? Kırgızdan ne diyen oyuncular var? Şunu жазылma, şunu da okusun diye. Onlar okusun, başkaları okusun. Mesela göçebe çıkanda ballardan sonrasında şunu bilmeyin. Ama Osmanlı kim desek, yazmış dikkat öyle diyor. Şurada şimdi bir üç görüyoruz. Arızlardan görüyorum. Tarlayacak tarzlardan olacak. Kim oldu bilirsin? Tenderde жасап үйреніп кетті. Publili сирди даже өзүңөр билбейсиңер ким экенин. Өмүр адамга берилген карыз. Өмүр адамга берилген карыздын сиздин кабинетке канча алып бербейсиңер?
Үлүлүү сирдин канчалык бул жерде маанилүүлүгү бар? Жазуулардын бүт бардыгын оңдоп кулланган. Eski ошондо бюджетти быйыл бюджет менен иштетсеңер жылдын эмеги менен ошол 57 чыгасыңарбы? Фактын ошого карап койгонсуңарбы? Планда. Же баягы жылдардан айырма жок болуп атпайбы? Канча кошот жагы эки ишканага? Белгилегенде Швейцария ишке түшө турган болсо, ошол 35-40 адамдын подоходу жакшы болуп калат да, жылына 1 миллиондон ашык түшкөн. 2 миллион. Bir ayдын ичинде эгерде ишке кире турган болсо, 2 айда уже пайдасын берип баштайт. Туурабы? Ошол планга киргенби? Жок, кирген жок. Алар киргизген жок. Эки ишкананын тең планга кирген жок. План азыр мурдагы эле баягы эски менен эле кетип атат, туурабы? Бирок 9 айдын жыйынтыгы менен караш керек да, ошо баарын тапшыруу берилген. Канча Айга чейин тиги эсептеп чыгасыңар да акча калбаш керек да. Бул поступлениялар баарын эсепке алыш керек 9 айдын жыйынтыгы мененчи булар. Анан баягы 10 миллион, 20 миллион калып калды, баягы колдон болбай депчи. Мен булар менен атайын жыйын өткөздүм, тапшырма берилди буларга. Эми айыл өкмөтүндө көйгөйлүү маселелер көп да. Эмне үчүн ал тиги бюджетте акча калып калыш керек да, мисалы. Интернетте сизге айтканыңыздай 2 миллионду кошумча киргизип алып, ошо 9 айлыктан кийин 2 айда кошумча жыйнайбыз депчи. Кийин ошону биз рисковать эттик да. Карасын налоги карасы финанстерге бердик. Биз ошончо жыйнайбыз. Себеби бизден ошо бир эки көйгөйлүү маселелерибизге ошону ал жактан киргизбесеңиз иштете албайбыз да, асат калып кеткенде. Кошумча жыйнайбыз деп киргиздик. Бирок 2 миллиондон чыкпады, 1 миллиондон ашык, 1,5 миллиондон ашык жыйнадык да. Жылына тегин бир аз ошол планга чыга албай калдык да. Рисковать эттик биз. Гезиттердин подшивкалары бүт ушу сиздерде турабы? Жок, ар ким өзүнүкү. Кайсыл мелерге подписанбайсың? Мен муниципалдык мамлекеттик жана муниципалдык кызмат, эркин тоо, эмгек майданы жана Кыргызстан. Азыр 6 айлык экөөнү жаздым, эркин тоо менен мамлекеттик жана муниципалдык кызматка. Эркин тоо менен Кыргызстандын акыркы саны кайсы эмес? Сандар бул жакта. Bunlar da bizler aldı oldu, zaten yetiştirilmiş. Yok ya, eski var. Yok canım. Bizim günlüklerden bir yok mu? Aleyküm selam. Жирим алты августында китеп фондун жаңыртууга бюджеттен баягы мамлекеттик өзүнүн бюджеттеринен акча каралды да турабы, айылдык китеп барбы? Айылдык китеп бар. Экөө бар бизде. Тейке деген толук айлыбыз бар, бир бул жакта. Канча эме карайсыңар бюджеттен ошо китеп фондун жаңыртууга жыл сайын? Жок, быйыл каралбады, 22-дечи. Китеп фондун жаңыртуугабы? Китеп фонду жаңыртууга каралбады, бирок ошо китепкананын ичине биз китепканага бир компьютер комплект алып бердик. Бүт ошол эмеге чүрүп атат, азыр даныйларынчы китепканасы жаңылышкан болуп. И анан ремонт кылып бердикчи. Бул керектүү жерлер, косметический. Акыркы жолу китептер ошол китепканага качан алынган? Акыркы жолу 2020 жылы биз ушул айыл өкмөттүн депутаттары демөөрчүлөр менен бир китеп алып бердик. 20 жыл экен. Себеби бир ушу жазуучу келип ишинде орун басар эле мага келип кайрылып ушу китептерин өткөрүү боюнча анан биз демөөрчү ошо кишинин китебин толук алдык. Yanımda bir koşumça bir demöөрчүлөргө kitap alıp verdik. Бирок бюджеттен акыркы 2 жылда китепке деп алам дедик. Бирок негизи каралыш керек. Каралса жакшы болот эле. Бизде эми
Бүгүнкү күндө 13 садик 10 мектеп акчаны бөлүп келгенибизден ушул быйыл себеби көпчүлүк бир эки мектебибиз эски. Анан бир эки айлыбызда баягындай садиктерибиз эски, ошол ремонттор менен бюджетибиздин почти 45% ушу билим берүүгө кетип калып атат да бүгүнкү күнүчө. Мектепке чейинки мектептерге. Несине кетип атат деп чыгым. Асtronom алардын кезектеги ремонтуна, анан ар жылы бир ичиндеги жабдуу алып беребиз. Yana bir kuruluşlarda kurup yapacağız da. 2 yıldır, 1 yıldır, 2 yıldır bölümüş. Sevir canlı uç kuruluşları enlesek. Misal çok hazır uçkun, aylanda uçkun orta mektebinin aşkanası çoğuna. Al mektep tipi oyu çıkındı, aşkanası, janaklı uyuzal, kitaphanası çok oldu çıkındı. Mektebin özüyle düşüp olan. Aşkanası çok bir klaslı laptop gelip açıkta. Bu yıl 2 yılda böyle bıltırkı yılı dualı, fundamentleri dualı bütkördüğüyle bu yıl Allah'ın tolu bütkör beri otağız. 5-10 günde açılışını azam mektepçe. Zamanla kaldık. Sizler jabdularımla boşu. Ошолдон бюджет 45 эгерде 100%дан ала турган болсо 45 бул жарымы кетти деген сөз да бар жана 5%. Ошол 50% бюджетиңерди кайра билим берүү мекемелери акталып атабы? Балдарды билим берүүдөн алтын сертификат чыгарып атабы, алтын тамга чыгарып атабы, олимпиадада жеңүүчү бар. Мен Мада айыл өкмөтүндөгү мектептердин бирөөнүн уккан жокмун быйылкы десемде. Алтын тамга чыкты, алтын сертификат чыкты, олимпиадага иеленди деген бар. Бар. Быйылкы жылы алтын тамга болду, Курманжан мектебинен бир окуучубуз. Олимпиаданын да областтарга чейин барып, республикада алган эч ким болгон жок. Республикадан былтыркы жылы 2021 жылы ушул айылда жашаган бир өзбек кыз баягы 20-жылы экен. Экинчи мен саналды кыргыз тилинен. Жыйынтыгында талап кылыш керек, айыл өкмөттөргө дагы ошону менен айтыш керек, тапшырманы коюш керек. Акчаны берип атасыңар. Кемчилигине куруп берип атасыңар, башка кылып атасыңар. Бирок ошолор дагы ошончо кайра андача бериш керек. Ошол жетекчилерден сураш керек. Эгерде ошондой жетекчи кайра артка андача бере албай турган болсо, ага куруу эмне керек бар? Ага акча берүү эмне керек бар? Азыр ошончо мамлекеттин акчасы кетип атабы? Мамлекеттин акчасы акчадан асмандан жаап жөнүнө түшүп калбайт. Канча мээнет, канча нефть, канча деген нерсе менен келип атат. Анан ошонун жыйынтыгында бир пайда бериш керек. Ошолор да аракет кылыш керек, чогулташ керек. Мына чоң мектебиңерде канча жалпы эмен сан? Чоң мектебибизде 1600 ашык окуучулар бар, 2 мектебибизде. 1600 деген 2 мектепте. Жок, 1 мектеп, 2 мектебиз чоң мектепте. Ошондо бирөөндө 1600. Мен элестеткиле ана 1600дөн нар жакка ала турган болсо 3200 окуучу бар. 2 мектепте. 3200 окуучудан алтын сертификат чыкпаса, алтын тамга чыкпаса, олимпиададан жеңүүчүсү чыкпаса, андай тиги билим берүү жетекчилеринин эмне кереги бар? Kança oturur var mekteplerden, direktörlerden? Direktörlerden tak 4 oturuldu. Birinci turda kança öttü? İkinci turda hazır 2-3 direktör ötüştü hazır. Bir özü orada özü katışıp direktör özü kayra şaylandı. İlk önce başka jaktan ötüp geldi. Canım işte. Hem daha böyle olan turda kança oldu? 2 tur var. Tekidegi tolu mektepteki özü tapşırılı ötüp yalanları hazır. Ошондордон кайра болот. Талап кылыш керек, ошол жетекчилер бүт барды. Сервистердин аймагына, силердин аймактын балдарын окутат. Район эле, милдет район эле сурайт деп коюш керек. Силер түздөн түз милдеттүүсүңөр. Силер түздөн түз жоопкерсиңер ошол жерде элге, элдин тагдырына, балдардын тагдырына. Сураш керек, коркпой этпей мектептин директорун чакырып алып. Эмне себептен жыйынтык жок? 50% айыл өкмөттүн бюджети билим берүү тармагына кетет деген бул чоң сумма да. Анда жакшы көңүл бурулуп атат ошол жака. Жардам берилип атат, ырас акча кетип атат, каржылык колдоо болуп атат. Бер жагындагы алар аракеттер жооп беришет. Эртең жыйын өткөрүп атабыз. Бир сүйлө. Ошол мектептин бүт ошол Кышкы көмүрлөр менен камсыз болуу эмне болду? Билим берүү саламат сактоо тармагы башталды. Бир мектепке түштүк аңыш. Келишимиңер бүт барды. Бар тендерлер өткөн. Жанагы көмүрлөрдү кабыл алып атпайбы? Бала бакчабы, мектеппи, саламат сактоо тармагы көпчүлүгү түнкү 12-де келип түшүрүп коюптур, түнкү 1-де түшүрүп коюптур. Мен билбейм, эртең менен келсем көмүр түшүп калып, канча десең 30 тонна дейт. Каяктан билесиң десе, билбейм, ошентип айтышты. Эртең мененки саат 8-ден кечки 5-ке чейин.
мыйзам боюнча түшүрүп алыш. Ошол жерде комиссия түзүп, мектептики мектеп, оорукананыкы оорукана баардыгы түшүрүп алыш керек. Бирөө бала бакчаныкын бала бакча. Протоколун алып келди, таразага тартып менекей монча көмүр түштү, мынча сапаттагы. Ошонун эмесин быйыл конкретно көзөмөл кылып, себеби биз азыр көмүрлөрдү түшүрүп баштагандан кийин бир орто ченде барганда бир сыйра текшерип кылабыз. Ошол протоколдор барбы, жокпу, кантип түзүштү, кантип кабыл кылышты, анан көмүрдүн сапаты. Эптеп эле баягы мамлекеттин акчасы бала бакча, мектеп тиги үй-бүлөлүк дарыгерлер тобуна эптеп боло берет деп сыртына карабай боелгонун таштап келип чөпөт коюнса кабыл албаш керек. Толук укугу бар да. Айыл өкмөт катары, мектептин директору катары жерде толук укук бар. Сапаты жокпу, кечирип кой. Биз мындай көмүргө сүйлөшкөн эмес. Тендерди жүргүзүп атканда талап бар да турабы? Тендердин талаптары бар да, мынча көлөмдөгү мындай эме болот. Ошол талапты толук сактаганга силерден ойлойм.